Коронавирус илдети акыркы бир нече айдан бери Бишкек шаарында, Чүй, Ысык Көл облустарында күч алды. Калган аймактар абал турукташты деп, илдет менен күрөшүүнү токтоткондой. Анткени Жалал-Абад шаарында айрым чектөөлөр кагазда гана бар. Аны тыкыр көзөмөлдөөнү, өздөрү моюн сунууну унутушкан. Байма-бай рейд уюштурууну пландаган бийлик болгону бир айда бир жолу көзөмөл жүргүзүштү. Рейд биз акыркы жолу өткөн жумада жүргүзүлгөн. Рейдтин жыйынтыгы менен 3 мекемеге санитардык талаптарга жооп бербегендиги үчүн айыппул салынган. Бүгүнкү күндө атайын ошо штабтын чечиминин негизинде массалык элдердин жыйналыштарына жол бербөө үчүн атайын чектөөлөр киргизилген. Ал чектөө деген бул майрамдык иш-чараларды токтотуу. Себеби майрамдык иш-чараларда өзүңөр билесиңер 1-июнь бар, 25 май. Ошон үчүн адамдардын көп чогулуп бири-бирине массовый скопление болбош үчүн атайын онлайн түрүндө жүргүзүү боюнча чечим кабыл алынган. Мындай өзгөчө кырдаал режиминдеги чектөөлөр ооз учунда кала берүүдө. Анткени массалык чогулууларга, майрамдык иш-чараларга тыюу салган жергиликтүү бийлик кечээ өткөн Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына арналган республикалык телесынагын токтото албаптыр. Мында облустук шаардык штабтын жетекчилери өздөрү санитардык эрежелерди сакташкан эмес. Кош келипсиздер. Эмдөө коронавирус инфекциясынан коргонуу үчүн маанилүү кадам. Вакцинация иштери Жалал-Абад облусунда апрель айында башталган. Андан бери облуска бөлүнгөн дозадан учурда 1000 адамга ылайык вакцина калды. Аны да ушул аптада бүтүрүү пландалган. 10.106 адам коронавирусга каршы вакцина алышты десек болот. Мунун 4700ден ашыгы уже 2 доза тең толуканды алышты. Калгандары ошол 1 дозадан алышкан. Бүгүнкү күндө дагы вакциналар уже келүүсү күтүлүүдө. Бөлүнгөн дозадан 1000 доза алынып элек. Демек бул эгерде айта турган болсок, ушул жума ичинде биз ошол бизге бөлгөн дозаны толуканды бүтүрөбүз деп пландаштырып атабыз. Андан Бишкектен дагы келе турган вакциналарды күтүп алууга, даштырууга даярдык көрүлүп атат. Пандемия быйылда бүтүрүүчүлөргө акыркы коңгуроону аралыктан кактырды. Бул күнү коомдук коопсуздукту сактоо боюнча милициянын бардык бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барды. Жалпысынан облус аймагында эч кандай тартип бузуучулук фактылары орун алган эмес. Жалал-Абад облусунун аймагында 25 май акыркы коңгуроо аземи эч кандай мыйзам бузууларсыз өттү деп айтсак болот. Коомдук коопсуздукту көзөмөлдөө максатында Жалал-Абад облусунун аймагында 700гө чукул кызматкери сутка бою графиктин негизинде кызмат өтөштү. Кайгылдоо багыттарында автопатруль жана ошондой эле жөө кайгылдоо багыттарында графиктин негизинде кызмат өтөөлөр болду. Негизинен облус аймагында абал тынч өттү. Илдеттин эпкини сууган жок. Өткөн суткада 8 бейтап каза болду. 376 кишиден оору жаңы аныкталды. Каза болгондор Бишкек шаары менен Чүй облусунда 3төн, Нарын жана Ысык Көл облустарында 1ден адам катталды. Бибисара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.